Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты. Андан соң екінші асманға шығып ешігін қағып өттік. Ошонда эле үчүнчү асманға жетип андан да өттік. Төртінші асманға шығып андан да өттік. Жана бешинчи асманға жетип андан да өттік. Алтынчы асманға да өттік. Жетинчи асманға жетип ешігін қағып ешігінен кирдик. Ал жерде бейіштің ешігінде алтындан жасалған отырғышта чачы сақалы ап-апак кишинин олтурганын көрдім. Ал кишинин алдында жүздөрү ап-апак кишилер олтурган экен. Жабраил алейхиссаламдан сурадым. Бул ак чач киши ким? Жана алдында олтурган ак жүздүү коом ким? Жабраил алейхиссалам айтты. Бул ак чач киши атаң Ибрахим алейхиссалам. Жер жүзінде ең алғачкы чача агарган киши ак жүздүү кишилер болсо, дүйнөдө имандарын таза сактап, имандарына зулумдук аралаштырбаган кишилер. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жана сурады. Ибрахим алейхиссалам сөйөнүп олтурган там кандай там? Жабраил алейхиссалам айтты. Ал там Байтул Маамур. Ал асмандагы периштелер таваф кылып зиярат кыла турган мечит. Ал мечитке күнүнө 70 000 периште кирип, таваф кылып чыгып кетишет. Кайра кайтып келүүгө кезек жетишпейт. Андан соң Жабраил алейхиссалам мени Судратул Мунтахага алып барды. Ал ошол жердеги бир дарактын аты, анын бир жалбырагы дүйнөнүн бардыгын өзүнө камтып алат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат. Ал дарактан жалбырактарын, мөмөлөрүн азыр деле көрүп тургандай болуп турам. Ал дарак өтө кооздолгон. Анын кооздугун айтып жеткирүү кыйын. Периштелер да алтын чегиртке сыяктуу болуп, ал даракты ороп алышкан. Ал периштелердин санын бир Аллахтан башка эч ким билбейт. Жабраил алейхиссаламдын орду ошол периштелердин ортосунда экен.